Учурда окуучуларды сабактарга кызыктыруу абдан көйгөйлүү маселе болуп келүүдө. Мектеп окуучуларында смартфон, компьютер же планшет бар. Ошондуктан санарип мугалим заман агымы эмес, замандын талабы. Ага ылайык оштогу мугалимдер жасалма интеллект боюнча билимдерин бышыктоодо. Мугалимдердин билимин өркүндөтүү курсунун жүрүшү жөнүндө кийинки материалда сөз болот. Таныш эмес адам менен сүйлөшкөндө сүйлөшпөсүңөрбү билимсиздер. Азыр эми баягы суроону берсеңер, эми кенен жооп берет. Ош билим берүү институтунда мугалимдер үчүн санариптик сабаттуулук темасында окутуу жүрүүдө. 2024-25 окуу жылынын башталышы менен жасалма интеллект боюнча сабактар өтүлө баштаган. Учурда 800дөн ашык мугалим жасалма интеллектти кантип колдонуунун жолдорун үйрөнүп, санариптик сабаттуулук боюнча билимдерин бышыктап жатат. Азыр биз бул 2000-жылкылардан бери жагын Z муундар деп айтат. Z муундарга жараша мугалим дагы өнүгүп өсүш керек дейт да. Бул жасалма интеллект ошого дал келет экен. Ошого бардык мугалим ушул жасалма интеллект боюнча билимин ашырышы керек деп ойлойм да. Ошондо Z муундар менен тең кеткен болобуз да. Бул сабакта көп пайдалансак болот. Азыр бүт эле интерактивдүү доскалардын жардамында окуучуларга баягы айтып берсең унутуп калам, көрсөтсөң эстеп калам деп айтат го. Өзүмө жасасаң өздөштүрүп алам дегендей эле. Бул жасалма интеллектин дагы окуучуларга ошол көрсөтүп, өздөрүнө жасатып үйрөтсөк, балдарга билимибиз жугумдуу болот да. Жасалма интеллект бул компьютердик технологиялардын жардамы менен адам сыяктуу ой жүгүртүүнү ишке ашырган система. Бул система мугалимдин ишин жеңилдетет. Айталы күнүмдүк сабагын уюштурууда жана тапшырмаларды түзүүдө колдонсо болот. Бул жерде эң негизгиси жасалма интеллект аң сезимди пайдаланыш керек. Мисалы үчүн баары бир мындайча айтканда робот жасап берип атат да. Мына мугалим ошол баардык күнүгө кайталанма нерселерин кайра жаза бербестен роботко жасатып, анын ичинде чыгармачылыгын кошуп гана кетет да. Анан эгер тек гана ушул жасалма интеллекттин өзүнө гана таянып алса, анда анын чыгармачылыгы мокоп калат мугалимдин. Просто мугалимдин ишмердүүлүгүндө чыгармачылык менен иштей турган бөлүгү бар, анан кайталама жумуштар бар да. Ошол кайталама жумуштарына кайрадан эле убакыт кетирбей жасалма интеллектти жасатып, мына ошол жасалган продукцияга чыгармачылыгын кошуп отуруш керек. Ошондо бул жасалма интеллектти мугалим өтө натыйжалуу пайдаланган болот. Жасалма интеллект даяр презентацияларды жасап, сүрөттөрдү тартып, тест түзүп берет. Аны креативдүүлүк менен колдонуу мугалимден көз каранды. Даяр материал менен чектелбестен, мугалим өзүнүн идеясын кошуу кажет. Бул биринчи артыкчылык кенен жооп бергендиги. Экинчи артыкчылыгы сол жагында менюсу бар. Мурда нелерди издеткен болсоңор ошону архив болду чыгат. 15 жылдай мугалимдик тажрыйбасы бар Жумагүл Мамытова тажрыйбасын арттырууда көп нерселерди өздөштүрдү. Эми үйрөнгөн билимин окуучуларга билим берүүдө колдонот. Жасалма интеллектти сабакта гана эмес, ар түрдүү кырдаалда пайдаланса болорун айтат. Жасалма интеллект жөнүндө көптөгөн маалыматтарды алдык. Жасалма интеллект бизге компьютердин алдында же жада калса телефондун алдында эле көптөгөн өзүбүзгө керектүү маалыматтарды кандайча алсак болот экен, бизге зарылчылык болуп жаткан маселелерди кандай оңой эле жол менен чечип алсак болот экен, мына ошол жолдорду көрсөтүп атат бизге агай. Мисалы үчүн мен мына өзүм эле үй бүлөмдө балам р тамгасын айта албайт. Эмне үчүн бала р тамгасын айта албайт деп мына жасалма интеллектке суроо берип, бул жерден көптөгөн маалыматтарды ала алдым. Логопеддин анча-мынча тапшырмаларын дагы өзүм ала алдым. Пландалган окутууга Ош шаарынан жана Ош облусунун райондорунан келген мугалимдер катышууда. Ош билим берүү институту бардык окутуучуларга жасалма интеллектти сабак өтүүдө кенен колдоно ала тургандай кылып жайылтууну көздөшүүдө. Ага эң башкысы ноутбук керек. Ал эми агартуучулар билим берүү министрлиги убадалаган ноутбуктарды күтүүдө. Анткени компьютердик технологиянын жаңы ыкмаларын үйрөнгөнү менен ар бир мектепте ага ылайыктуу шарт жок. Гулина Сагынбек кызы, Бекмырза Рабизен уулу, билим жаңылыктары, Ош шаары. Ошону толуктай саат 2 саат ошо жасаган убакыт.